Эгерде өкмөттүн биринчи вице-премьери барып, Маматалиев, аксакалдарды алып келип, премьер-министр менен жолугуштурабыз, маселени чечебиз деп коюп, премьер-министр аларды кабыл албаганы, мен ойлойм, бул мамлекеттик, мындай айтканда, подход эмес азыркы ситуацияга. Туура айтат президент, ички тышкы коопсуздукка премьер-министр жооп берет. Бул маселе өзүнчө эле чечилип калбайт. Ошондуктан, урматтуу Асылбек Шарипович, эки жолу коюлду эле Ата журт фракциясынын чечими, суд мет экспертизаны өзү башкы прокуратура дайындаган өзүнүн токтому менен, мына ушул кагаздын, ушул токтомдун негизинде корутунду чыгарылган бул юридикалык документ. Мына ушуну азыр мен сизге берем, тапшырып берсеңиз, таратып берсеңиз. Экинчиси, ошол токтомду биз бердик элек, долбоорун, ушул мет экспертизанын заключениясы менен азыркы абалы менен үй камагына чыгаруу боюнча, лечение алып келүү боюнча. Азыр ошол токтомдун долбоорун да берем сизге. Бүгүн күн тартибине киргизип, ушул маселени чечсек. Урматтуу депутаттар, эми Кудай сактасын. Эгерде бир чыр чыгып кетсе, биз дагы күнөөлүү экенибизди ошондо гана сезип калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн кандай гана нерсе болбосун алдын ала алыш керек. Кайдыгерлик бул душманчылыктан да жаман нерсе. Кайдыгер мамиле жасоо парламенттик башкарууда мен ойлойм Кудайга дагы жакпаган нерсе деп.